Экологиялық пирамидалар. Организмдерден ар түрдүү түрлөрүнүн экосистемадагы өзара байланыштары экологиялык пирамидада көрсөтүлөт. Экологиялык пирамидалардын түзүлүшүнүн негизи азык түйүндөрү. Бардык экологиялык пирамидалар бир тартипте түзүлөт. Пирамиданын негизин продуценттер түзүшөт. Алардан жогору биринчи катардагы консументтер турушат. Кийинки деңгээлде экинчи катардагы консументтер жайгашат. Пирамиданын чокусун ийри жырткычтар ээлешет. Пирамиданын бийиктиги азык чынжырынын узундугуна дал келет. Экологиялык пирамидалар экосистемадагы бардык деңгээлдердеги продуценттер жана консументтердин катыштарын чагылдырат. Мисалы, бир эл бир нече кулжа менен азыктанат. Ал эми кулжалар азыктаныш үчүн ар түрдүү өсүмдүктөр керек. Экологиялык пирамидалардын 3 түрү болот. Сандар пирамидасы. Анда ар бир трофикалык деңгээлдеги организмдердин саны көрсөтүлөт. Биомасса пирамидасында ар бир трофикалык деңгээлдеги организмдердин биомассасы көрсөтүлөт. Ал эми энергия пирамидасын тереңирээк изилдеп көрөлү. 1942 жылы америкалык эколог Раймонд Линдеман энергия пирамидасынын мыйзамын түзгөн. Анда энергиянын агымы бардык экосистемалардан өтөт. Бир трофикалык деңгээлден экинчисине азык чынжыр аркылуу болжолдуу түрдө 10% энергия өтөт. Алмашуу процессинин натыйжасында организмдер азык чынжырынын ар бир звеносунда болжолу бүткүл энергиянын 90%-га жакынын жоготушат. Энергиянын калган бөлүгү жашоо тиричилик үчүн сарпталат. Ар бир трофикалык деңгээлден өткөндө энергиянын кескин төмөндөшүнө байланыштуу азык чынжырынын акыркы звеносу болгон редуценттер энергияны аз өлчөмдө гана алышат. Ошондуктан азык чынжырындагы звенолордун саны көбүнчө 3 же 4 болот, айрым учурда 5 болушу мүмкүн.